отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет караган. Баяндамачылар Рыспаев Кожобек Жайчыбекович, отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы, ошондой эле депутат Шыкмаматов Алмамбет Насырканович, мыйзам долбоорлорунун демилгечилеринин бири. Корутундусу отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет караган. Анда сөз Рыспаев Кожобек Жайчыбековичте. Микрофон бергиле. Рахмат. Дастан Ашбекович. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Сулайманов, Шыкмаматов, Керезбеков, Абдылдаев, Турузбеков, Бекешев жана Жунусулу Алтынбек тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасында уран, торий кендерин издөө, чалгымдоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы биринчи окууда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 27 июнунда номер 3208-6 токтом менен жактырылган. Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 24 июндагы номер 314-14 токтом менен жактырылган Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн корутундусу келип түшкөн. Корутундунда сунушталган айрым өзгөртүүлөр кабыл алынган жок. Анткени мыйзам долбоорунун текстинде жана беренелеринде ылайык келбей калган. Торийди алып салуу боюнча сунуш да кабыл алынган жок. Бул боюнча Алмамбет Насырканович кошумчалап кетет деп ойлойм. Ал эми 5-беренеге мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Шыкмаматов менен макулдашып, корутундагы сунушталган тиешелүү өзгөртүүлөр кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн корутундусуна толуктоо катары Кыргыз Республикасынын өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети тарабынан 2019 жылдын 4 октябрындагы номер 06-5/12-291 катары менен мыйзам долбоорунун 4-беренесин жокко чыгаруу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Шыкмаматов менен макулдашылган сунуш киргизилген жана толуктоонун жыйынтыгында бул сунуш комитет тарабынан жактырылды. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Улук Ормонов мыйзам долбооруна сунуш киргизген. Анда мыйзам долбоорунун 2-беренесинин 2-бөлүгүндөгү чийки заттарды деген сөздөрдү алып салуу сунушталган. Бул сунуш комитет тарабынан четке кагылды. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 10 октябрындагы жыйынында аталган мыйзам долбоорунун 2-окууда талкууда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын кат түрүндө сунуштар жана сын пикирлер түшкөн жок. Ал эми 3-окуу режиминде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 58-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык комитеттин бөлүмү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппараттын ченемдик укук актыларына иштеп чыгуу жана чыгаруу бөлүм катчысуу менен мамлекеттик тилдеги мыйзам долбоорунун аталышына жана текстине мүмкүн болгон ички карама каршылыктарды четтетүү жана беренелерди өз ара туура байланышын белгилөө үчүн редакциялык оңдоолорду жүргүздү жана биздин комитет 2019 жылдын 22 октябрындагы отурумунда мыйзам долбоорун 3-окууда карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3-окууда колдоп бериңиздерди суранат. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар.